Өлкө башчысынын инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын максаты жана милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча түрдүү сунуштар айтылып жатканы баарыбызга маалым. Жарлыкка ылайык инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепцияны иштеп чыгуу үчүн коомдук кеңешме түзүлөрү айтылууда. Баткен облусунда жыл башынан тартып эле облус жетекчилеринин аймакты өнүктүрүү максатында колго алган 7 демилгеси аталган жарлыкта көрсөтүлгөн бир катар маселелерге дал келет. Баткен облусунда аялдардын өз ара жардамдашуу мезгили келди деген облустук конференцияны өткөрүп атабыз. Аялдардын бардыгын башын бириктирип туруп ушул ишкер аялдардын көйгөйлөрүн, анан ошолорго бир жакшы жол көрсөтүп, анан биздин ушул көйгөйлөрүбүздү аял затын гана туура түшүнө тургандыгын, аялдар бири-бирибизди ушул колдоп кубатташыбыз керек экендиги жөнүндө өтө жакшы кеңири чөйрөдө баарлаштык десем болот. Магазиндерди колдосок, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүнө, жергиликтүү жашоочулардын социалдык экономикалык деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзүү максатында Баткен облусунда өз ара жардамдашуу мезгили аталышындагы облустук жана район шаарларда конференциялар уюштурулду. Облустун ар бир аймагында айымдардын ишкердигин өнүктүрүү менен инсандык, руханий жана кесиптик жөндөмдөрүн жогорулатууга аракеттер көрүлдү. алар мамиле бардыгы деле бар, жакшы. Бирок дагы бир баалуулук бул биздин ыйманыбыз. Ошондой эле өлкөнүн келечеги үчүн ишкер аял миграцияга кетпей өз балдарын өзү тарбиялап өстүрсө, балдарына бактылуу балалыкты тартуулап, келечекте чыгаан инсандар чыгаары. Ишкер чөйрөдө өскөн бала сөзсүз түрдө жаштайынан бакубат жашоого, акча табууга, эмгектенүүгө, акчаны туура колдонууга тарбияланып, адеп ахлактуу, руханий дүйнөсү бай инсан болуп тарбиялануусуна басым жасалууда. Миграцияга кетпей киреше табуу максатында айымдар үйүндө олтуруп эле сөөлжан багуу менен алектенип, органикалык жер семирткичин өндүрүп, айлана чөйрөнү тазалап, кошумча киреше табууга боло тургандыгы легендарлуу агроном Райхан Салиеванын үлгүсүндө облус аймагына жайылтылды. Организм, оорубаган организм менен биз мындан ары жашап кетишибизге ушул органика өзүнүн өтө чоң кылачын жайып бизди күтүп турат. Биз тезик менен ушул Баткен областынын, органиканын аймагы, органикалык област, органиканын бренди кылабыз деген абдан чоң жогору деңгээлдеги долбоор проекттерди түзгөнбүз. Мындан сырткары аялдарды ишкердикке үндөв, аялдардын экономикалык деңгээлин көтөрүү, инсандык, руханий баалуулуктары менен кошо өзүн өзү өнүктүрүп, сергек жашоосу жөнүндө коомчулукта кызыгуу жогору экендиги байкалды. Ошондой эле айымдардын ишкердик, экономикалык, саясий, лидерлик жөндөмдөрүн арттырууга багытталган керемет жашоонун жана ийгиликтин сырлары аттуу билим тажрыйба алмашуу облустун ар бир аймагында өткөрүлдү. Аял аялга жардам бербесе ким жардам бербейт? Ким жардам берет? Ошондуктан өз ара жардамдашуу мезгили деген, демек ушул жерде ар тараптуу кайсы жакта эмне иш кылбаңыздар, бири-бирибизге клиент болойлу, кимдин мына цехи болсо, бири-бирибиздин магазини болсо ошонон барып туруп соода кылайлы. Бири-бирибиздин ишкердиги болсо ошону. Учурда бул иш-аракеттердин биринчи кербени өз жемишин жана алгачкы натыйжаларын берип жатат. Кайтарым байланыш жана өз ара жардамдашуу максатында уюшулган онлайн аянтчаларында жумуш кызуу улантылууда. Өз ара жардамдашууга биригишкен жарандар өз ишкердигин баштап көтөрүлгөн демилгелерди колго алып жаткандыгы, келечекке карай койгон барандуу кадамы экендиги талашсыз. Каныша Яшимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.